Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Барыбызга белгилүү болгондой эле жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо ушул жылдын 11-апрель күнү өтөт. Бул шайлоодо жалпысынан 3,5 миллион добуш берүүчүнүн 20 миңден ашууну талапкер болду. Тагыраагы мандат алууну көздөөдө. Кыргызстандын борбору аталган Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна көз чаптыра турган болсок, жалпы 25 партия ат салышып жатат. Талапкерлердин саны болсо 1820 жетти. Шаардык кеңештин депутаттарынын ар бир мандатына 40 адам туура келүүдө. Салыштырмалуу айтканда, бир топту 40 адам кубалап артынан жүгүрүп жатат дегенди билдирет. Эми партиялар жана алардын курамы менен тааныштырсак, ачык булактарда таянсак, 25 партиянын баары эле жаңы жүздөр, демилгелүү жаштар же мурда кийин Бишкек үчүн алгылыктуу иш жасагандар эмес. Бардыгы тең эле курамын жаңы чогултуп, капчыктуулар капталдан жөлөп таяп бара жаткандар. Мисалы, буга чейин Жогорку кеңештин шайлоосунан Бишкек боюнча эң көп добуш алган Марлен Маматалиев негиздеген Ынтымак саясий партиясынын курамында капчыгы калыңдар менен кошо мурда шайлоодо башка партия менен баргандар арбын. Маселен, Бирбол партиясынан жокко чыккан парламенттик шайлоодо ат салышкан Нурсултан Курбанов дал ушул партияда экинчи тизме менен бара жатат. Ал эми Ош базардагы Беш Сары соода түйүнүнүн ээси, Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын уялчаак депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Назира Жолдошбаева бул партияда 3-чү тизмеде. Ушул эле Жолдошбаевдин бир тууганы Сариев Таалайбек Жолдошбаевич буга чейин Өнүгүү Прогресс партиясынан шаардык кеңеште депутат болчу. 5 жыл ичинде шаарды жашылдандырып бүтүп жетишпей калганбы Айтор бул партия менен 4-чү тизмеде бара жатат. Күзгө чейин Марлен Маматалиев менен кошо партиялаш болгон Казыбек Эргешов жазында эле Ынтымактан чыга келди. Ал буга чейин да шаардык кеңеште депутат болчу. Баса, ушул жерден айтып кетпесек болбойт. Марлен Маматалиев өзү деле күздөгү жокко чыккан шайлоодо Раим Матраимовдун Мекеним Кыргызстан деген партиясынан алдыңкы тизмесинде талапкер болгон. Бирок биздин эфирде эмне себептен башка партия менен чыкканын айтып берген. Өзүңүздүн кайрылуңузду айтып атасыз. Мен Мекеним Кыргызстанга, ачык эле айталы, Мекеним Кыргызстанга Раим Матраимовго эч кандай тиешем жок депчи. Бирок мындан 5 ай мурун эле Раим Матраимовдун партиясы делген Мекеним Кыргызстандын катарынан барбадыңыз беле? Эми ооба, туура. Ал эч мындай жашырган жерим жок. Мен аны эч кимге ал партия менен чыкпадым эле деп деле айткан жокмун. Туура, мен ал партия менен чыктым. Бирок мындай да, мен эми негизи эле мамлекеттик кызматкер катары 12 жыл иштедим. Мындай жеке ишкер катары 6 жылда иштеп калдым. Баарыгы биригип ошол ишмердүүлүгүмдө чоң саясатчылар менен иш алып баргам да. Мына ошол эле Жапаров Акылбек Сүнбекович менен 6 жыл иштедим. Бабанов Өмүрбек Тутулуш менен 9 жыл иштепмин. Кулов Эл Шашымбаевич менен 1-2 жыл иштепмин. Темир Аргимбаевич менен 6 ай иштепмин. Эми бул кишилер менен иштегенде эле булардын ошонун кишилери дегенде биз алыс болуш керек дейм да. Анан ошо Мекеним Кыргызстан менен деле мен 2 ай кандидат болдум. Ошол жерде 200 кандидат болду. 200-дүн арасында мен дагы катардагы кандидат болдум. Мен бир ага чейин таможняда иштеп, же бир дагы башка бир туугандашып, алар менен же чайлашып, же башка жакта мен жүргөн эмесмин да. Мындан сырткары Сезимтал жеке мектептин директору Жибек Шарапова да ушул партияда. Ал эми ушул учурдагы шаардын депутаттары мэрден отчет алып турган 2 депутат Тагыраагы Мизамидин Калыков жана Чыңгыз Жумалиев да бар. Чыңгыз Жумалиев боюнча айтсак, Сооронбай Жээнбековдун кудасы качып кеткен депутат Алербек Абдижалиев менен бизнес жаатында байланышы бар экенин массалык маалымат каражаттары жазып келишүүдө. Ынтымак менен кетип жаткандардын көбү үлкөн саясатчылардын туугандары, бала бакырасы экенин дагы бир далили. Чүйдүн мурдагы губернатору журналистти сенин кебетең жакпайт деп кемсинткен Туйгуналы Абдыраимовдун уулу Акжол Абдыраимов да бар. Камакта отурган активист Мелис Аспековдун бир тууганы Аспек уулу Азамат менен Жогорку кеңештин депутаты Үмбетали Кадыралиевдин уулу Үмбеталиев Диас дагы ушул партияда. Иши кылып капчыктуулар менен экс-чиновниктин балдары толтурулган партия. Баса, эң башкысын унутуп кала жаздапмын. Марлен Маматалиевдин атасы азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы.
Абдрахман Маматалиев жана анын орун басары Искендер Матраимов жерлерде, райондордо акимдердин жана алардын орун басарларын аттестациядан өткөрүп жүрөт. Бишкектин 4 районуна шайлоого чейин жетип үлгүрөбү белгисиз. Аты жөнүм Бактияр уулу Сыргак, кийинки эфирлерде башка партиялардан сөз кылабыз. Саламатта туруңуздар.